بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد урматтуу мусулман агайын туугандар, биз улуу майрамдын кирип келиш астында турабыз. Бизге Курман айт майрамы жакында жатат. Мына ушул күндөрү элдин ичинде түрдүү маселелер тарап, кээ бир учурларда түшүнбөстүктөн эмне кылышты билбей калган жанагындай абалдарга дуушар болуп, көбүрөөк аалымдарга, молдокелерге суроолор пайда болот. Ошондой түшүнбөстүктөрдүн, ошондой суроолордун бири курмандык чалууну ниет кылган адам Зилхижжа айы башталгандан тартып чач, тырнак жана денедеги ар кандай түктөрдү алуудан өзүн тосуш керек экен, мындай кылбаса болбойт экен деген суроолор байма-бай келүүдө. Биз коомчулукка мына ушул жөнүндө маалымат берип коюуну туура деп таптык. Имам Насаи өзүнүн Сунан Кубра деген китебинде bir hadis keltirgen. Al hadisти Умму Салама энебиз пайгамбарыбыздын зайыбы болгон. Алла разы болсун. Ал энебизден ошо киши риваят кылган хадис бар. Пайгамбарыбыз ал хадисте мындай деп айткан: "Ман раа хилала зил-хижжати фа арада ан юдаххия фала яхуз мин ша'рихи вала мин азфарихи хатта юдаххия." Качан Зил-хижжа айы башталганы маалым болсо, анан кимдир бирөө курмандык чалууну ниет кылган болсо, ошол Зил-хижжага кирген айдан баштап ал адам эми чачын жана тырмактарын албасын, курмандыгы чалынганга чейин деп хадис бар. Эми бул хадиске аалымдарыбыз же болбосо мазхаб уламалары кандай амал кылып келген? Мына ушуларга бир аз токтоло кетели. Бул жөнүндө үч түрдүү багыт, үч түрдүү тутунган жол бар. Бирөөсү мына ушундай кылуу мустахаб деп айтышат. Тагыраак айтканда Зулхижжа айы киргенде курмандык чалуу ниет кылган адам чач тырмактарын албастыгы мустахаб деп көрсөтүлгөн. Бул жолду имам Шафии рахматуллахи алейхи карманган. Ал эми экинчиси болсо мындай кылыш важип. Тагыраак айтканда Зулхижжа айы киргенден кийин курмандык чалуу ниет кылган адам чач тырмагын албастыгы важип болуп саналат деген бул жолду имам Ахмад ибн Хамбал жана Исхак ибн Рахавия деген аалымдарыбыз карманган. Ал эми үчүнчү жол болсо бул мубах өкүмүндө. Тагыраак айтканда ошол курмандык чалуу ниет кылган адам Зулхижжа айынан баштап чач тырмактарын алыш же албаш бул өзүнүн ыктыярында. Алса деле тоскоолдук жок, албаса деле тоскоолдук жок деп. Мына ушул үчүнчү жолду Ханафи мазхабы менен Малики мазхабы карманган. Тагыраак айтканда биздин мазхабта мына ушундай экен. Мунун себеби Ханафи мазхабында мунун тушуна, мунун мукабылында деп коелук, тушунда башка бир хадис болгондуктан биздин мазхаб мына ушул жолду тутунган. Ал хадис болсо Азирети Айша энебизден риваят кылынган хадис. Бул хадисти имам Бухари жана имам Муслим өздөрүнүн сахихинде келтирет. Бул хадистин сахих экендигин имам Бухари жана имам Муслим экөө тең иттифак кылган. Мындай хадисти хадис термини менен муттафакун алейхи деп айтылат. Анда мындай деп айтылат: Зияд ибн Абу Суфьян деген бир киши Азирети Айша энебизге кат жазат. Абдуллах ибн Аббас радиаллаху анхума элге фатва берип атат. Ким курмандык чалууну ниет кыла турган болсо, чачын тырмагын албасын, жанагындай ажылар эхрамга киргендегидей көп нерселерден өзүн тыйсын деген фатва берип атат. Ушул жөнүндө бизге маалымат берсеңиз деп кат жазган. Анан ага жооп иретинде Азирети Айша энебиз мындай деп жооп берген: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям курмандык чалууну ниет кылып, анан ошол курмандык чала турган малын Меккеде чалынуусун ниет кылып ошол жака жибергенде, мен ага белги катары жанагындай мойнуна бир жерине байланып кое турган курманын кабынан жана башка нерселерден өрүлүп токула турган аркандарды мен өз колум менен токуганмын, ишкенмин. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол курмандык чалына турган малдарга өзү кол менен байлаган. Андан кийин аны биз атам Абу Бакыр ошол жылы хижрат 9-жылы ажыга барганда аны менен кошо жибергенбиз. Бирок ошол курмандык чалынганга чейин Мадинада турган Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жанагындай өзүнүн бир тыюуларга салган эмес. Тагыраак айтканда чачын алуу же тырмагын алуу деген эмелерден өзүнө мындай бир лузум кылып алган эмес.
жөн эле кадимки жашоодогу адамдар кандай жашаса, ошол чачын алса чачын алып, тырмагын алса тырмагын алып, тигилүү кийим кийип, жанагындай жубайлык мамилеге барып деген амалдар менен алек боло берген, өзүн эч нерседен тыйган эмес деп. Демек мына ушул хадисте айтылып турат, Hazreti Ayşe'niz bu nersenin hükümün janagындай четке каккан. Анан адамдарга мына ушул Hazreti Ayşe'небиздин кабары сахих хадиси жеткенден кийин адамдар Абдуллах ибн Аббас радиаллаху анхуманын айткан фатвасын амал кылууну ташташып, Hazreti Ayşe'небиздин айткан хадисиндеги амалга туруктуу турушкан. Имам Дарақутнийдин изилдөөсүнө караганда Умму Салама энебизден риваят кылынган хадис ал ошол Умму Салама энебиздин өзүнө мауқуф деп да айтылат экен. Бир риваяттарда ал пайгамбарыбыздын сөзү эмес, балки Умму Салама энебиздин өзүнүн сөзү деп айтылган риваяттарда бар экен. Ошондой эле Имам Малик жана ошол Дарақутнийлердин изилдөөсүнө караганда бул хадистин санадында кээ бир кемчиликтер болуп, балким бул хадисти заифке, алсыз хадиске чыгаргандар да жок эмес экен. Ал эми ошол Имам Дарақутнийдин айтуусуна караганда Hazreti Айша энебизден риваят кылынган хадистин деңгээли мутаватир даражага жеткен деп айтылат экен. Андыктан демек хадистердин мына ушундай күчтөрүн салыштырганыбыздырагын жогорку Ханафи мазхабынын туткан жолу туурага жакыныраак экендиги белгилүү болуп чыгат. Демек, Зулхижжа айы киргенден кийин Ханафи мазхабын тутунган мусулмандарга айтарыбыз, курмандык чалууну ниет кылган болсоңуз, чач алуу, тырмак алууда эч кандай шариатта тыюу жок. Бирок ошондой хадис бар экен деп сиз ага амал кылып, чачыңызды, тырмагыңызды албай жүрсөңүз, ага да тоскоолдук жок, алып койсоңуз ага да коркунуч жок. Демек, бул жанагындай дүрбөлөң сала турган, же болбосо кандайдыр бир күнөөкөрчүлүккө себеп боло турган бир нерсе деп мындай бир коркунучка барбаңыздар. Биз мына ушул нерсени эскертүү берип кетмекчибиз. Аллах табарак ва таала туура жолду баарыбызга туура кылып көрсөтсүн. Курман айтта чала турган курмандыктарыңыздарды Алла таала кабыл кылсын, баарыбызды тынч койсун.